Ош шаарындагы Амир Тимур жана Мамыров көчөлөрү толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөт. Ага ылайык мына ушундай 4 чийиндүү жол автоунаа токтотуучу жайлары менен түшөт. Анда жаңыдан асфальт төшөө, ирригациялык тармактарды оңдоо, тротуарларды куруу, жарыктандыруу, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери да каралган. Каланын борборунда турган көчөнүн бир бөлүгү мэрияга караса, калган бөлүгү Кара Суу районуна карап турган. Эч бир мекеме ишкананын балансында турбагандыктан ушул күнгө чейин каралбай келди. Ош мэриясы жергиликтүү элден суроо талаптарынан кийин Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн макулдугу менен өзүнүн балансына алганы белгилүү. Мурдагы Калелин көчөсү, бүгүнкү күндөгү Амир Тимур көчөсү көп көгөйлөрдү жаратып келген. Эмнеге дегенде бунун бир 800 метр Ош шаарына карап, ал эми 1 километр Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүнө каралып эч бир мекеме ишкананын балансында турбагандыгына байланыштуу Ош шаарынын мэриясы тарабынан аталган жолду Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин макулдугу менен, шаардык кеңештин макулдугу менен бүгүнкү күндө Ош шаарынын балансына алып, оңдоп түзөө боюнча тапшырма берилип, бүгүнкү күндө архитектуралык техникалык шарттамалар даярдалып, бүгүнкү күндө техникалык кеңешме өткөрүлдү. Планда бар экен, жана угуп сүйүндүм, дагы ошол тездетип берсеңиздер, рахмат барыңыздарга. Шаарлардын баардыгын асфальттап сонун койдуңар, бирок мына Калелин көчөсү жарым асфальты тешилген. Азыр эң биринчи ошо Мамыров көчөнү, Калелин көчөнү жасайбыз, асфальттайбыз, толугу менен жасайбыз, Кудай буйрса быйыл. Шаар мэри Бакытбек Жетигеновдун эл менен жолугушууларында дагы ушул көчөлөрдү оңдоо маселеси көтөрүлгөн. Мамыров жана Амир Тимур көчөлөрүн оңдоо быйылкы жылдын планына кирип, курулуш иши май айында башталмай болуп турат. Кала башчысы жолдун учурдагы абалы менен жеринен таанышып, тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилерине баштапкы иштерди жасоо үчүн зарыл болгон жумуштарды бүткөрүүнү тапшырды. Тротуар жак менен алып кетсечи жаңысын. Да, тротуар менен алып кетели суну. Фонарлар просто двойной болбойт да. Фонарларды карайбыз. Двойной, потому что бир жагында жок, ошон үчүн двойной болгон да, бир жагында. Ошон үчүн одинарный эле кылыш керек. Койсок болот. Белгилей кетсек, Ош шаарында 2024-жылы муниципалдык асфальт бетон заводун жана атайын таш майдалоочу завод куруу пландалып жатканы маалым. Муну менен шаардын жолдорун сапаттуу оңдоп түзөө максатталган. Асел Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош.